экинчи кумтөр болот, 1000 адамга иш орunu түзүлөт. Жазира Талайбекова, балыкчы жолугушусу боюнча айтсак, жакшы өтүптөр эл менен бийликтин ортосунда ишеним, биримдик түзүлгөн, ушундай байкаса болот. Кызыл омполдо уранды иштетүү боюнча биринчиден мамлекет толук өзү иштетет экен. Жардыруу иштери болбойт, химиялык заттар колдонулбайт дешти. Экинчиден рудасы эле ташылып кетет экен. Үчүнчүдөн жергиликтүү элге иш орундары түзүлөт экен. Бул эң сонун. Төртүнчүдөн барып уран ташылып олтуруп, радиациянын азайышы жергиликтүү элге эле пайда, кийинки муунга зыянсыз журт калат. Бешинчи рекультивацияланат экен. Алтынчы буга чейин эле чет элдик компаниялар иштете турган жерде эми мамлекет өз көзөмөлүнө кепилдигин алып түшкөн пайда 100% мамлекетке. Калган эксперттер айтсын, жана мурда берилбеген так маалыматтар бүгүн берилип, элдин санасы тынчып жакшы макулдашууга келишиптир. Ынтымак болсо баарын жеңсе болот. Күйөөмдү коркутайын дегем, TikTok'ту кызын өлтүрөм деп коркуткан келин кармалды. TikTok социалдык тармагында кичинекей кызга сыра ичирип, аны өлтүрөм деп коркутуп, акча талап кылган аялдын видеосу тараган. Интернет колдонуучулар наристе коркунучта экенин, тез арада келинди таап, чара көрүү керек деп коңгуроо кагышкан. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы Cactus Cage сайтына келиндин табылганын маалымдады. Кызын өлтүрөм деп коркуткан келин Сүлүктүү шаарынын 1995-жылы туулган тургуну ЖГ экени такталды. Ал Ош шаарындагы үйүнө 17 февралда барган. TikTok'то түз эфирге чыгып жасаган жорун хайп кармоо жана күйөөмдү коркутуу үчүн жасагам деп түшүндүргөн. Ал милиция органдары мынчалык тез реакция жасап, кармалып каларын күтпөгөндүгүн билдирип, элден кечирим сурады дешти милициядан. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмү кармалган келиндин аракетине юридикалык баа берүү үчүн тергөө кызматына өткөрүп берди. Маалымат булагы Cactus Cage. УКМК Баткенде эл аралык наркоканал уюштурган деп милиция кызматкерин кармады. Эл аралык наркоканалды уюштуруп жаткан жеринин Кыргызстан жараны жана анын шериги баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын Баткен облустук башкармалыгынын кызматкери кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык Атайын кызмат тарабынан баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү боюнча пландуу иштин жүрүшүндө Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан багыты боюнча Ата-энеңизге эң кымбат белекти Ай Жылдыз Умра компаниясы аркылуу бериңиз. Эң мыкты кызмат, сапаттуу тейлөө, эң арзан баада. Умра ибадаты кедейликтен куткарат жана күнөөлөрдөн арылтат. Умра сапарын уюштурууда кызматта тажрыйбалуу умра жетекчи Санжарбек Чаланов, мээнеткеч устаза Өктөм Абдувалиева жана башка эл тааны элек, бирок эмгеги чоң илимдүү устаздар болот. Мекке жана Медина шаарын айлантып, 2 күндүк зыярат сабактар. Аль-Харам мечитине жакын жайгашкан мейманканалар. Ага кошумча 1 күндүк Кызыл деңизге болгон саякат уюштурулган. Телефондор 0773 69 18 77, 0501 68 81 18. Кыргызстан, Өзбекстан багыты боюнча эл аралык уюшкан кылмыштуу топтун эл аралык наркоканалы аныкталып, ага бөгөт коюлду. Уюшкан кылмыштуу топтун уюштуруучусу чет элдик баңгизат сатуучулар менен бирге Баткен райондук тургуну жана баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын Баткен облусундагы башкармалыгынын кызматкери экендиги аныкталып, аларга чет өлкөлөрдүн банки каражаттарын Кыргыз Республикасынын аймагы аркылуу 3-өлкөгө сатуу жана өткөрүү каналын жөнгө салышкан. Тактап айтканда 2024-жылдын 12 февралында Баткен Ош унаа жолунда Атайын операциянын жүрүшүндө НР аттуу Кыргыз Республикасынын жараны кармалып, аны тинтүү учурунда жалпы салмагы 3 кг 996 грамм базар баасы 1,8 миллион сом афган тектүү Чарс баңгизаты табылган. Аталган транспорттук банки тобуна тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча комплекстүү ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө банки каналынын уюштуруучусунун жардамчысы, баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын Баткен облусундагы башкармалыгынын ыкчам ыйгарым укуктуу кызматкери милициянын лейтенанты СИУ кармалды. Аталган кызматкер мамлекеттик чек аранын көзөмөлгө алынган аймактары аркылуу банки каражаттары үчүн акы төлөө катары кызмат кылган, транспорт каражатын өткөрүүгө көмөк көрсөткөн. Жүргүзүлгөн тергөө иш-чараларынын жыйынтыгы менен 2024-жылдын 17 февралында уюшкан кылмыштуу топтун аталган мүчөлөрүнө Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 41-беренесинин 4-бөлүгү, 282-беренесинин 3-бөлүгү менен айып тагылып, Ош шаардык соту тарабынан УКМКнын тергөө абагына 2024-жылдын 5-мартына чейин камакка алуу түрүндө бөгөт коюу чарасы тандалды. Учурда тергөө ыкчам иш-чаралары улантылууда.
Президент шектүүгө билерик тагып, көзөмөлдөө мыйзамына кол койду. Президент Садыр Жапаров кылмышка шектүү адамдын бөгөт жарасы катары ага электрондук билерик тагып коюу ыкмасын колдонууну киргизген. Кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Документ Жогорку Кеңеш 2023 жылдын 27 декабрында кабыл алынган. Мыйзамды министрлер кабинети сунуштаган болчу. Мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда Юстиция министри Аяз Баетов шектүүнүн кайсы жерде жүргөнүн, баскан турганын көзөмөлдөп туруу үчүн бөгөт жарасынын жаңы түрү киргизилет деп түшүндүргөн. Мындай билерик тагылган адамдын кайда жүргөнү аныкталып, кайсы бир аймактарга баруусун чектейт. Баетовдун айтымында 2022 жылы Кыргызстанда тергөөчүлөр бөгөт жарасы маселесин кароодо сотко 7407 шектүүнү камакка алуу, 500-ün үй камагына жана 41-ин чет жакка чыкпоо тууралуу тил кат менен кое берүү тууралуу өтүнүч келтиришкен. Ошентип үй камагы жана тил кат бардык өтүнүчтөрдүн 5%га жетпегенин түзгөн. Маалымат булагы Азаттык. Кечээ биз тагып баштагандан баштап бул жерде эмес убактысыз ачан кошулган сколько. Это вот она ходит, да, вот эта история, да, куда ходила? Эмеден жанагы Гиязовдон чыккан жери көрүнөбү? Сигнал келеби силерге? Азыр биз ошо текшербейбиз. реально времени азыр демонстрация кылып берели. Азыр учурда мынакей бул кечээ өзү жана кийим формасына барып ошол жактан алып, кайта жүрүп аткан жолдору, бул таксимен жүргөн жолдору. Бул аягы үй, мына үйүн да бекиттик. Өзү кичинекей точка, бул просто масштабы карта кичинекей болот. Атак үй да. Ысык көл жана нарында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын Ысык көл жана Нарын облустары боюнча уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмү кылмыштуулуктун өсүшүнө таасир болгон криминогендик факторлорду жок кылуу боюнча иштерди улантууда. Ведомстводон билдиришкендей, укук коргоо органдары уюшкан кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча кылмыштуу топторду жоюу, алардын катышуучуларын кылмыш жоопкерчилигине тартуу аркылуу натыйжага жетишет. Ички иштер органдары тактап айтканда, Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын криминогендик факторлорду четтетүүгө, алсыздандырууга жана жок кылууга багытталган иштерди туруктуу негизде жүргүзүп турат. Алсак, жыл башынан бери Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан иштер жүргүзүлүп, төмөнкү фактылар боюнча ийгиликтер жаралды. 2023 жылдын жайында милиция кызматкерлерине Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобунун Түтү, Умар, Беко жана Мурат аттуу мүчөлөрү 2022 жылдын январь айынан баштап Боз Тери айылынын тургуну Н.А. аттуу жаранды коркутуп үркүтүү жолу менен көл жээгинде жайгашкан 0,53 гектар жер тилкесин башка адамдын атына өткөрүп берүүгө мажбурлап жатканы белгилүү болгон. Мисалы үчүн депутаттар зериккенден чалбайт да сизгечи. Мүмкүн Мүргүл Мырзаков, эми сиз менен сүйлөшөлекмин чындыгында эле. Эми мындай, эгерде түздөн түз элчиликке телефон чалсаңыз, сөзсүз байланыштырышат. Мүргүл Мырзаков, жооп кеңештен деп. Эгерде мен өзүмө WhatsApp-ма телефон чалсаңыз, эгер тааныбаган номер болсо, же болбосо жыйында болсом, же жолугушууларда болсом, албай калышым мүмкүн. Туура түшүндүм. Мен ошого байланыштуу толук өзүмдү тааныштырып, анан сиз менен сүйлөшүү бар деп сизге атайын SMS-те жаздым. Анан сиз эмнегедир канча жолу көрсөңүз дагы жооп берген жоксуз, аты жөнүмдү да жазганмын. Анан ошондо түшүндүм. Мисалы үчүн сизге чыга албай аткан мигранттар, мен депутат болуп сизге чыга албагандан кийин анан биздин мигранттар кантип сиз менен байланышат депчи. Мүргүл Мырзаков, эми мындай да, эми ал мындай учурду мен эсимде жок, ачыгын айтканда. Сиз менен сиздин жазганыңызды же байланышкандыгыбызды, бирок мигранттар тарабынан эгер арыздар болсо, алар сиздерге, бизге элчиликке же биздин жетекчиликке келип түшөт эле деп ойлойм. Эми бирок эмне деп айтат элем, эгер андай болгон болсо, баягы андай учурлар болушу мүмкүн. Дагы бир жолу кайталайм, ал жолугушууларда болобу, же башкаларда болобу. Сиз жастым деп атасыз, депутатмын деп, бирок жооп берген деп атасыз, бирок эсимде жок. Жакшы, менде турат. Мен сизге эстетип кое алам.